Az 89 жашым 31'de. Апам 2011-жылы Москвадан каза болуп келген. Экинчи топтогу үйдө. Эми ар кандай адам бар да, беш кол тең эмес. Кээ биркиси таң калып карайт. Кээ биркиси мындай бор ачып карайт. Кээ биркиси мындай суроо узатышат. Кандай жашайсың? Кантип тирбилик кыласың? Тамак аш кыла аласыңбы? Siz жакшы көргөн, siz аны жакшы көргөн баягы көңүлүңүздөгү адамдар Билбедим кантпайбы. ошол жүрөгүңүздө элекен siz жакшы көргөн, сизди жакшы көргөн адам барбы жокпу? Болгонбу негизи? Окуп жүргөндө? Негизи болгон. 2 жыл сүйлөшкөнбүз, анан ал бала да каза болуп калган. Көбүнчө эле пикир келишпестиктер болуп калат, түшүнбөйм. Көп нерсе мындай, кандай десем, мен өзүм жактыра бербейм андай нерсе. Көп эле балдар чалат мындай, сүйлөшөлү, таанышайлы, турмуш курайлы, мындай кылайлы. Билбейм, эмнегедир өзүм жактыра бербейм. Кошунам 2 каса тамак кылса, 1 касасын мага алып чыгып берет, анан өзүм кичине колдон кичине. Кээде ооруп калам мен дагы, тиги жайындамыз. Эми үңкүр болсо дагы үйүм болсун дейт, ошого бир комнат болобу, ошо бир комнат болсо дагы ошо. Бизде мына мэрибиз делечи, мэрибиз эмне кылып жүрөт? Ошо ушундай нерселерди карабайт да, мэрдин ошо астасына барса деле киргизбей коюшту да, бунучу. Киргизбей коюшту. Ассаламу алейкум, ардактуу Адыл Акжол YouTube каналынын көрөрмандары, жалпы мекендештер. Биз бүгүн Ош шаарына жакын жерде жайгашкан, жерде жашаган ушул эжебиз жөнүндө маек куруп, ушул эжебизге бир жардам колун сунганы келип отурабыз. Эже, саламатсызбы? Өзүңүздү тааныштырып, кайсыл жерден болосуз, ошол толук өзүңүз жөнүндө айтып берсеңиз. Мен Садыкова Клара Нуралиевна, Ош облусунун Кара Суу районунун Талдык айылынан болом. Ошо шаарда квартирада турам. Жакка кеткен. Ал деле өзү менен өзү. А мен бул жерде өзүм жалгыз жашайм квартирада. Ошондо сиздер эки бир туугансыздар? Эки эле бир тууганбыз. Ата-энеңиз каза болуп калган? Ата-энем, атам, апам 2011-жылы Москвадан каза болуп келген. Иштеп, ошол жакта иштеп жүрүп, анан келерине 5 күн калганда каза болуп келген. Анан атам 2014 каза болуп калды. Атам да ошо рак, карасак, сервис печень болуп, ошо 3 оорукак бир капталып ооруп, ошо менен каза болуп калды. Ошол күндөн баштап эле мен өзүм арабамды өзүм тартып келдим. Сизге бул атаңыз, апаңыз тараптагы туугандар сизге жардам берип колдоо көрсөтөбү? Жок, эч ким деле колдоо көрсөтүшпөйт. Алар менен катташпайсыз? Катташымыз деле жок. Буларга эмне себеп эже, катташпаганыңыздарга? Эми атамдын туугандары көпчүлүгү эле өтүп кетти. Кече жакында да бир эжебиз өтүп кетти. Бир эле эжеси бар эле, жалгыз. Ал ошол эжем кичине каралашып турчу эле, ал эжем дагы өтүп кетти. Апам туугандары деле каралашпайт, атамгы деле каралашпайт, эч ким деле каралашпайт. Эми ошол жалгыз иниңиз тууралуу маек кылалы кичине. Иниңиз менен байланышып турасызбы, сизге жардам береби? Москвада эмне жумуш кылат ал менен? Москвада ошо стройкада иштеп атам деп эме кылат, бирок укам менен эле байланыштуу болгом азыр өзүм менен. Өзүңүз элесиз. Азыр жашыңыз канчада? Азыр 89 жашым 31'de. 31'de. 31 жашка чыгыпсыз. Буга чейин сизге сизди жакшы көргөн, сиз аны жакшы көргөн баягы көңүлүңүздөгү адамдар Билбедим кантпайбы. Ошол жүрөгүңүздө элекен siz жакшы көргөн, сизди жакшы көргөн адам барбы жокпу? Болгонбу негизи? Окуп жүргөндө? Негизи болгон. 2 жыл сүйлөшкөнбүз, анан ал бала да каза болуп калган. Анан азыр
балдар мындай неме бар, мындай сүйлөшүүлөр болот, кээде мындай көбүнчө эле пикир келишпестиктер болуп калат түшүнбөстүктөр. Бизге деле сунушташат, ушу тааныштык болушу. Көп нерсе мындай, кандай десем, мен өзүм жактыра бербейм андай нерсе. Көп эле балдар чалат, мындай сүйлөшөйлү, таанышайлы, турмуш курайлы, мындай кылайлы. Билбейм, мен эмнегедир өзүм жактыра бербейм. Сиз ушул көчөдө сыртта жүргөнүңүздө сизге башкача көз менен карашкан адамдар сизге кандай? Аларды жакшы кандай кабыл аласыз? Же үйрөнүп калдыңызбы? Кандай десем, Көнүмүш адат болуп. Ар кандай адам бар да, беш кол тең эмес. Кээ биркиси таң калып карайт, кээ биркиси мындай бор ачып карайт, кээ биркиси мындай суроо узатышат. Кандай жашайсың, кантип тегилик кыласың, тамак аш кыла аласыңбы деп ушундай суроолор болот. Анан кээ биркиси сен эмнеге мындай жаралып калгансың, ушундай суроолор болот. Анан кээ бирки адамдар мындай бор ачып, мындай кол сунган адамдар бар, жок эмес. Кудайга шүгүр. Адамдар деле бар. Бул негизи бул нерсе тукум кылып келаткан нерсе же кокустан болгон нерсе, кандай бул? Негизи мындай болуп Бул калышыңыз. нерсе кокусунан эле болуш керек. Үкам деле же башка бир туугандарыбызды. Мындай туугандарыбыздын балдары деле ошондой болуп калмак. Бул деле ошондой болуп калмак. Үкам деле же башка бир туугандарыбызды. Мындай туугандарыбыздын балдары деле ошондой болуп калмак. Бул негизи Алла Таалам берген немесиби билбейм. Өзүм дагы түшүнбөйм эмне мындай болуп калган. Буга чейин сизге мамлекеттен ошол колдоо көрсөтүп, пенсия ушул сыяктуу акча Чөлөк пул алам. чөлөк бул канча аласыз? 5000 тегерегинде алам. Анан 2,5 миңин квартплатка берем. Анан 2,5 миңин светке берем. Анан продукттар ошол жетет. Ошончо акча бир айлык продуктаңызга жетеби? Кээде жетпей амгалап, мындай болуп каласың. Болуп каласың. Бир нерсе алыш керек болуп калат. Жакшы. Менин оюм, мен азыр үңкүр болсо дагы үйүң болсун дейт го, ошого бир комнат болобу, ошо бир комнат болсо дагы ошо келишинче ошо акчанын топтолушунча, ошо акчаны келишинче үй алып алсам деген неме бар. Жашай турган үйүм болсо кейипке да квартира алып жүрүшү. Атаңыздын үйү, апаңыздын үйү азыркы учурда бар да? Ал үй жок азыр, сатылып кеткен. Сатылып кеткен. Үкам кандайдыр бир эмелерден болуп, мындай жаман мындай кырсыктарга учурап сатылып кеткен. Азыркы учурда үйдө продукта жетиштүү эле сизге? Эмнелер жетпей атат? Продукталар деле мен көбүнчө эле мына кошунам 2 каса тамак кылса, 1 касасын мага алып чыгып берет. Анан өзүм кичине колдонуп кичине. Картошка неме болсо мен алып чыгып берип турам, чындыгындачы. Мен аябайм немемечи. 1 касасын сөзсүз алып чыгып берем. Ошол мектепте окуп бүттүргөндөн соң жогорку окуу жайларда окудуңузбу? Мен мектепке тапшырайын деп атканымда, Жогорку окуу жайга тапшырайын деп атканымда апам каза болуп калды да, ошондон кийин окуй албай калдым. Өзүм окуйм деген оюм бар эле. Сизге ошол кошуналарыңыз жардам берип турат экен да? Кошуналарым жардам берип турат. Казайыным, ошо кошунамдар жардам берип турат. Кээ бир учурларда ошол сиз ошол алган акчаңызды ошол квартплат төлөй албай калганыңызда ушундай учурлар болгонбу? Төлөй албай. Квартплат төлөй албай калган учурларым болот. Кээде болуп калган, мына карантинде квартплат төлөмөй турсун, тамак ашыңа деле акчаң али карантин болуп, жабылып, бар жок жерим болуп калды го. Ошол мезгилде казайыныма мен туура түшүнүп 1-2 айлыгын квартплат албай жардам берип атты, бул деле калмаган ишинче. Сизге ушундай ар кандай баягы фонддордон жардам берүүлөр болуп атпыбы? Жок. Мэриядан кичине жардам берип атты. Мэрияга ошо казайыным кайрылып, менин немем бар, квартирамдын бар, бул жака кайрылып койгула дегенде кичинеден берип атышты.
продукт да берип атышты. Азыркы учурда сиздин ден соолугуңуз, абалыңыз кандай? Ден соолугум эми мындай, кээде ооруп калам мен дагы. Тиги жангенбиз. Кээде ооруп калам. Ооруп калганда ошо кошунамды чакырам. Дармек берип. Ардактуу көрөрмандар, азыр биздин жаныбызга ушул эжебиздин жакын кошуналарынын бири Айпер эжебиз келип отурат. Өзү жүзүнү көрсөтпөгөнү каалабагандыктан бизге маек куруу берүүнү пландап жаткан учуру ушул кошунаңыз жөнүндө кичине айтып өтсөңүз. Менин атым Айпер, мен бул эженин кошунасы болгондон бери 2,5 жыл болуп калды. 2,5 жылдын жүзү болуп калды. Бул эже менен мындай неме жашаганыбызгачы, жанаша жашаганыбызга. Анан бул эженин тегиле бир тууганын деле көрбөдүм. Ошо ооруп калса деле мен тууганы болот элем ошо Кларанын деп келип көрүп койгону эч ким деле көрбөдүм да. Анан бул эже ооруп калса эми чындыгында биз карайбыз да, кошуналарчы, бирден чыгып 2 каса тамак кылсак 1 касасын беребиз. Анан эми болгон келишинче эле жардам берип атабыз. Эми кандай десек, биздин чоңдор толук өзүбүз жейбиз деп өзүнүн чөнтөгүн ойлошот азыркыларчы. Эми 5.000 пенсия алат, 5.000 менен жашап болбойт да, өзү негизичи. Бир адам жашап болбойт да. Анан бул эже азыр 2,5 миң квартплат берет. Ишо свети келет экен, азыр кыштын күнү плита менен отурат, печка жок, плита менен отурат. Свети деле может 900 миң сом келет. Анан 1,5 миң айына жетпейт да, 1,5 миң. Кийим кечесин деле мисалы дос жары бар экен, эми ошолор кичинекчеден жөнөтүп атат. Анан кандай дейм, биз деле кичине беребиз, аны кийип койгондо эми жаңысын бербесек деле неме кылып беребиз да, өзүбүздөнчү. Ошол анан айта турган нерсе, чындыгында бул эже кыйналып атат азыркы кездечи. Токот эженин айтканы ошо бир комнат болсо да үйлүү болуп калса экен деген ой менен чыкты. Сиздерге кайрылдык. Эч ким жардам берген жок бул эжеге. Барды, президентке чейин бардыңыз, президентке чейин барыптыр, айкайке. О кезде Соронбай Жээнбеков эле. Ошол кезде болгон эле. Анан биздин мына мэрибиз делечи, мэрибиз эмне кылып жүрөт? Ошо ушундай нерселерди карабайт да, мэрдин ошо астанасына барса деле киргизбей коюшту да буну. Эми азыр Кудайга шүгүр, эл бар экен, журт бар экен. 500 сомдон 1 сом, 2 сом, 100 сом, 50 сом ошондой топтолуп, Кудайга шүгүр азыр кичине акча топтолуп атат.